Мына урматтуу Мусулман Биртогандарым, караңыздар, бизде тоолор, жоолор, бизде бардык нерсе жетиштүү. Мына табият караңыздар. Бизде иштегенде тоолорубуз, жолдорубуз, жайлоолорубуз бардык нерсе жетиштүү. Бизге бир нерсе жетишпейт. Ал жетишкен нерсе эмне? Биз жалкообуз, урматтуу Мусулман Биртоган. Иштешти билбейбиз, иштебейбиз, аракет кылбайбыз алдыга карап. Эгер сен артыңдан сөз кылып жатса бирөөлөр, демек сен максатыңа ийгиликке карап кетип атасың. Эгер сен адамдар алдыңда сөз кылып жатса, демек сен да ошолордойсуң. Адамдардын ой пикирине карап иш кылган адамсың сен. Адамдар эч качан ыраазы болбойт сенден. Ар жыл сайын бир төө менен 570 берсең элдерге. Анан бир жыл урматтуу Мусулман Биртоган 570 берип бир төөнү бербей койсоң, ар жыл бул төө дагы кошуп берет эле, быйыл төө берген жок дейт. Адамзат ушундай урматтуу Мусулман Биртоган. Адам баласы ушундай эч качан тойбойт. Сен адамдардан бөлүнүп чык, адамдардын пикиринен бөлүнүп чык. Адамдардан айырмаланып чык урматтуу Мусулман Биртоган. Алардан бөлүнүп чык, сен аракет кыл, бир нерселерди ойлоп тап сен. Урматтуу Мусулман Биртоган, мусулман бирөөнү ээрчитүүчү болбойт, бирөөнү ээрчитүүчү болот. Кар сыяктуу кар эригендей бирөөлөрдүн арасында сен эрип жок болуп кетпешиң керек. Сен аракет кылышың керек, бир нерселерди ойлоп табышың керек. Ошондо бир нерсе чыгат сен урматтуу Мусулман Биртоган. Адамдардын ой пикирине карап иш кылба сен эч качан. Бүгүн көбү арзанат, бийлик арзанат. Бийлик аны бербеди, буну бербеди, ата-эне муну бербеди, буну бербеди. Бийлик аны бериш керек эле, мындай кылыш керек эле деп бүгүн кемчилик издегендер көп. Спорт менен машыгып, тренировка болуп, фигурный бол деп сага не өкмөт келип айтыш керекпи? Англис тилде миңдөгөн кинолорду, клиптерди көргөндүн ордуна жакшы бир англис тилдерин үйрөн. Азыр тил курстары толуп жатат. Телефонуңа, жөнөкөй телефонуңда колуңа миңдеген китептер батат памятиге. Ошону кирип оку деп сен ага өкмөт айтыш керекпи? Ар бир өкмөттө, мамлекетте урматтуу Мусулман Биртоган бандити дагы, жакшы дагы, жаман дагы чыгат. Игиликке жеткени дагы, наркоман дагы чыгат. Бирок ар бир адамдын өзүнө маселе тиешелүү. Ар бир адамга тиешелүү маселе ал өзүндө. Ушул сыяктуу бир мисал урматтуу Мусулман Биртоганын бир алкаштын 2 баласы бар эле. Бул алкаш урматтуу Мусулман Биртоган эң иче берип, арактын иче берип, суу сыяктуу ичип урматтуу Мусулман Биртоган. Анын 2 уулу, бирөөсү алкаш болуп, атасынын жолун жолуп алкаш болуп кетти. Бирөөсү бизнесмен болуп, акылдуу болуп кетти. Журналисттер келип интервью алышты. Бизнесменден келип, сен кантип бизнесмен болдуң десе, атам алкаш эле дейт. Экинчисинен келип, эмнеге сен бомж болуп арак ичип кеттиң десе, атам ушундай алкаш болчу дейт. Мына маселе каерде турат урматтуу Мусулман Биртоган? Мына маселе каерде турат? Күн сайын урматтуу Мусулман Биртоган багымнатка азан айтылат. Багымнатка Аллаху акбар, багымнатка азан айтылат. Сен турбайсың эмес, турасың, бирок туруп ошол жерде отуруп алып бойлоносуң. Уктасамы же аракет кылсамы? Бүгүн уктап кала турган болсоң, анда сенин максатың өлдү. Ошол жерде чекитиң коюлду сени. Багымнатка турбадың, бир менен чогулушуң керек эле, бир китеп окушуң керек эле, алар нерселер калды сенде. Демек сен бир нерсени жоготтуң урматтуу Мусулман Биртоган. Балки ошол учурда аракет кылып турганыңда, туруп аракет кылганыңда экинчи Умар болушуң мүмкүн эле. Экинчи Абу Бакыр болушуң керек эле. Экинчи Стив Джобс болушуң мүмкүн эле. Экинчи Илон Макс болушуң мүмкүн эле урматтуу Мусулман Биртоган. Бирок сен аракет кылбадың ошол учурда. Турган жоксуң, уктап калдың. Эл катары болуп калдың урматтуу Мусулман Биртоган. Экинчи Абу Ханифалыктан калып кеттиң урматтуу Мусулман. Экинчи Абу Юсуф болушуң мүмкүн эле урматтуу Мусулман Биртоган. Урматтуу Мусулман Биртоганын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бизге эң күчтүү үлгү. Ал максатынан эч качан кайткан эмес. Мушриктер келип алтын, бийлик, байлык керек болсо бардыгын беребиз. Алтын керек болсо мешөктөп беребиз. Бийлик керек болсо президент кылып алабыз, падыша кылып алабыз, бардыгын каалаганын аткарабыз. Кегин кайткын максатына, ниетиңе кайткын деди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Оң колума күндү, сол колума айды берсең дагы максатынан кайтпайм, же ушул жерде өлөмүн деди. Мына чыдыгы максатка аракет урматтуу Мусулман Биртоган. Мына чыдыгы максаттан кайтпаздык. Майкл Джордан урматтуу Мусулман Биртоган эң күчтүү боксчу болчу, тарыхта кала турган боксчу болуп чыкты. Ал тарыхта эмиде менин ийгилигимди эсептебей келесилер. Менин 9000 жолку ката кемчиликтерим бар артымда деген. 9000 жолу топту ишенип тапшырылган топторду туура эмес жака ыргытканмын мен деди. Мына ийгиликтен, ийгиликсиздиктен ийгиликке чыгуу урматтуу Мусулман Биртоган. Майкл Джордан максатынан кайткан жок. Ошондуктан аракет кылышың керек, дагы аракет кылышың керек. Сен эч качан кайтпашың керек максатыңдан. Сен ушундай максаттарды кой, дүйнөнү өзгөртөмүн деп максат кой урматтуу Мусулман Биртоган. Сен күндү максат кыл, күндү ким максат кылса ал айга жетет, ким айды максат кылса ал мына чокуларга жетет, ким чокуну максат кылса ал жөнөкөй жердеги адам болуп жүрө берет. Ошондуктан чоң максаттарды кой сен. Аракет кыл. Дүйнөнү кантип бир адам өзгөртүшү мүмкүн дейсиң? Дүйнөнү урматтуу Мусулман Биртоган өзгөрткөн адамдар мен сага мисал келтирем. Стив Джобс бул телефонду, айфонду ойлоп тапкандан кийин бүткүл дүйнөнү өзгөртүрүп жиберди. Кантип дейсиңби? Кандайча дейсиңби? Буга мисал урматтуу сен Биртоган акеңе, укеңе, эжесиңе ишенбеген нерселер телефонго ишенип калдың. Аны паролдо көттө турат ардайым. Ага ачпа тире дейсиң. Көрдүңбү Мусулман Биртоган? Бул дүйнөнү өзгөртүрдү. Бул эми балким ойлоп табычу, мен ойлоп таба албаймын дейсиң. Анда экинчи адамды мен сага мисал келтирем, Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Бул дүйнөнү өзгөрттү урматтуу. Жана бул өзү баштаган бул ишти.
Бүгүн ал учурда эч кандай фотоаппарат, эч кандай камера, телефон эч нерсе жок эле. Бирок анын аты бүгүн жүрөктөрдө сакталып калды. Мына чыныгы максат аракет. Бул пайгамбар деп өзгөн жолду издешиң мүмкүн. Анда дагы бир адам башка адамды мен сага мисалга келтирем, урматтуу достор. Бул адам сага окшош кедей, сага окшош акчасы жок, сага окшош көчөдөгү бир адам. Сага окшош үйү жок, машинага жетпей жүрөт. Бул сага окшогон инсан болгон. Бирок анда ишенчи болгон, чыныгы максатка карата ишенчи болгон, чыныгы максатына жетемин деген сабыры болгон. Ал Махатма Ганди. Анын ишенчи гана болгон элди азаттыкка алып чыгам, калкымды азаттыкка алып чыгамын деген гана. Жана ал максаттан кайткан жок, аракет кылды, максатыга жетти, урматтуу Самиртуган. Сен ушундай максаттарды кой, сен максатыңа адамдарга айткан кезде ал жомок болуп калсын, жомок тойгусун, сказка болуп калсын адамдарга. Ошончо күчтүү максаттарды кой сен. Ким, урматтуу Самиртуганым, ал ким, кайсы адам болбосун, кандай адам болбосун, ким күндү максат кылса ал айга жетет, ким айды максат кылса ал тоого жетет, ким тоого максат кылса ал жерде жөнөкөй адам болуп жүрө берет. Ошондуктан чоң максаттарды кой. Ушул катарда мен сага 4 эң жакшы китеп сунуштаймын. Бай боламын десең ушул китептерди окуп чык. Миллионер боламын десең ушул китептерди окуп чык. Миллиардер боламын десең ушул китептерди сөзсүз окуп чыккын. Бул китептерден биринчиси Кур'ан-ы Карим. Бул кантип байкалышы мүмкүн дейсиңби? Бул жан дүйнөңдү, руханиятыңды, бардык жогуңду байкала турган. Кедей учурда проблема, кайгы, проблема чыккан учурда кандайлардан чыгып кетиш керек. Жаман депрессия, стресстен кантип чыгып кетиш керек? Оору келгенде кандай чыгыш керек? Бардыктагы нерселерди ушул Кур'ан-ы Каримден табасың. Эң күчтүү доктор болом десең Кур'ан оку, эң күчтүү профессор болом десең Кур'ан оку, эң күчтүү домла молдо болом десең Кур'ан оку. Айтор бардык кесипте жөнөкөй механик, сантехник, жөнөкөй бир дыйкан болом десең ушул Кур'ан-ы Каримди сөзсүз окуп чык. Муна акыреттин, дүйнөнүн бардык илимдери, китептери жазылган, камтылган, урматтуу Самиртуган. Биология жөнөкөй жаныбарлар тууралуу окутса, бул Кур'ан-ы Карим акыреттин, дүйнөнүн, жаратылыштын, айдын, күндүн бардык илимдери камтылган китеп бул Кур'ан-ы Карим. Сөзсүз турган Кур'анды окуп чыккын, урматтуу Самиртуган. Сага экинчи сунуш айтылган китебим бул Ойлон жана байы. Ойлонуш керек. Ойдун чексиз канчалык күчү чексиз экендигини автор бул нерседе, бул китепте козгоп чыгат. Ойлонуп туруп байыгын. Мына кийип турган кийимибиз жок эле. Бизө бирөө ойлоп тапты. Ошону сатып акча кылышып атат, урматтуу Самиртуган. Жөнөкөй кетменди бирөө ойлоп тапты. Ошону акча кылып атат. Бирөө машинаны ойлоп тапты. Ошону акча кылып атат. Айтор ойлоп табуунун сырлары, урматтуу Самиртуган, бул жерде камтылган. Ойлон жана байы. Бул жерде сизге, ислам динибизге каршы келе турган бир эки пикирлер келиши мүмкүн. Бирок сен буларды четке сүр да, бирок керектүү нерселерди, маалыматтарды бул ичиңден окуп чык. Сага үчүнчү сунуш кыла турган китебим бул, урматтуу Самиртуган, Вавилондун эң күчтүү, эң бай адамы. Эң бай адамы. Бул жерде, урматтуу Самиртуган, айтыла турган эң чоң маселеси ким акчаны көп тапкан бай эмес, балким анын карзы бар, ошон үчүн акчаны көп таап жатат. Кайсыл жака колдонушту билген адам. Мындайча айтканда, туура жолду билиш башка, туура жолдо жүрүш башка деген маселени козгоп чыгат бул жерде. Бул китепти сөзсүз окуп чык, эң бай адам болом десең, жакшы руханий жактан бай болом десең. Сага 4-сүнчү сунуш кыла турган китебим бул Роберт Кийосаки, Бай атам жана кедей атам. Бай болуштун сыры, кедей болуштун сыры. Бай ата кантип эмнелерди баласына үйрөтөт, кедей ата эмнеге үйрөтпөйт, ошол тууралуу мектептеги проблемаларды, бизнес тууралуу, байыш тууралуу мактаптарды, сабактар эмне үчүн өтүлбөйт деп ушул нерселерди козгоп чыккан. Бул китептерди сөзсүз окуп чык. Кудай кааласа, Кудайым буйруса, Курандын бул китептердин негизинде ийгилик көрсөтөсүз.